ыңгайы келип турат. Ушу жолчуларга, сиздердин башчыларга тиешелүү бир анекдот айта кетейин. Эки казак менен кыргыз дос болуп, анан Москвада ушу жол университетин бүтүп келишет. Анан бирөө Алматыга, бирөө Бишкекке келет дагы казак дос. Бир жыл өтөй кыргыз досын чакырат экен, чай берип коеюн деп. Барса, эки кабат үй, шестиси отуй Мерседес, жашоосу укмуш. Анан сурайт да кыргыз: "Ай, былтыр эле экөө студент элек, эмне кантип мынчалык байып кеттиң? Мага бир секретин айтпайсың мага деле" деп. Анан жүр деп Алматынын жээгин алып чыгып туруп, "Мына могу жолду көрдүңбү?" "Ооба көрдүм. Ушуну мен салдым" дейт. "Мен жасадым" деп. Чекесинен 5 сантиметр, калыңдыгынан 1 сантиметр экономить этип койдум, мына ушинтип байып калдым дейт. Кыргыз кайра келип туруп 3 айдан кийин казак досун чакырат: "Кел, мен ответный чай берейин сага, келип кет" деп. Келсе, казак досунан 2 эсе байып алган кыргыз. 3 кабат үй, Гелендваген мингени, дача. Анан: "Ай, сен 3 ай мурун эле бир комнат квартирада жашачу эмес белең? Батирде. Батир жалдап, кантип байып кеттиң" десе, "Жүр" деп туруп алып чыгып ушу жерден, "Карабалтага чейин көрсөтөйүн. Ушул жерге жол түшүш керек болчу, мен салбай койдум" деп.